Баткен облусунда пилоттук долбоор катары 2008 жылы эң алгач санариптик берүүлөр ишке ашкан. Санариптик берүүлөр DVB-T форматында бериле баштаган. Ал эми 2017 жылдын 15 майынан баштап бүткүл өлкө боюнча DVB-T2 форматы колдонула баштады. Жыйында Айнура Темирбекова өлкө аймагындагы санариптик телеберүүлөрдүн жетишкендиктерине токтолуп, бул ийгилик Кыргызстан үчүн тарыхый окуя болуп калды деди өз сөзүндө. Өзүңөр билгендей, 2017 жылы Кыргызстанда бир чоң тарыхый окуя болду. Борбордук Азиянын деңгээлинде Кыргызстан биринчи, анан жалгыз өлкө болду толук санарип форматка телекөрсөтүүлөрдү өткөрүү боюнча. Аналык Кыргызстан боюнча толук өчүрүлдү. Башка өлкөлөргө караганда бир чоң көйгөйлүү маселени Кыргызстан чечти. Өткөн жылы бүткүл өлкө аймагында жаңы форматка өтүү менен буга чейин биздин областтын аймагында телекөрүүчүлөр колдонуп келген DVB-T форматы эски формат болуп калды. Дал ушул маселе боюнча Маданият министринин орун басары Айнура Темирбекова областтык коллегиянын жыйынында кеңири маалымат берди. Пилоттук регион болуп киргенсиңер, ошого байланыштуу Баткен областында эки формат пайда болуп иштеп атат. Т формат, анан Т2 деген. Жыйында маалым болгондой, облус аймагында эски форматтагы санариптик ресиверлерди колдонгондордун саны көп. Ошондуктан эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Уже баары негизи өтүп аттыр. Толук жанагы Т2 форматка. Бирок тапшырма түшкөндөн кийин суранам, биринчи күнү ушундай маалымат берип тургула, биринчи күн сайын ким кандай көрүп атат. Биз акырындан жанагы азайтабыз. Т формат, эски форматты көрүп аткандарынын санын азайтабыз. Эл өзү эле тиги эки форматка өтүп кетсин деген максатта. Андан тышкары мына бу жерде Баткен телевидениянын жетекчиси отурат. А жерден да бир азыр ойлонобуз. Локальный информационный компания деп коебуз. Ушул Баткен областында эле бир какой-то түшүндүрүү жумуштарды жүргүзөбүз. Бирок биз мына тиги өткөн тажрыйбага таянсак, түздөн түз силер жумушчу мондай түшүндүрмө жумуштарды жүргүзгөнгө эч ким жетпейт экен. Мына Кыргызстан азыр жаңы эле Тажикстан кайра кайрылып атат бизге. Мына 3 мартта учуп баратам мен. А жерде чоң тегерек стол болот. Депутат бүт өкмөттүн катышуусу менен. Түшүндүрмө жумуштар ушулар эң негизги жардам берди да ушу Кыргызстанды толук санарип форматка өткөрүү боюнча. Жыйын соңунда Баткен районунун аймагындагы Достук айылында санариптик техникалык жабдуулар орнотулбагандыгы айтылып, бул маселени жергиликтүү жетекчилер өз көзөмөлүнө алары айтылды. 2017 жылдын 15 майынан баштап өлкө аймагында санариптик форматтагы телеберүүнүн жаңы форматындагы ресиверлер колдонула баштады. Жакынкы айларда буга чейин колдонулуп келген DVB-T форматындагы кабыл алгыч ресиверлер пайдаланылбай калат. Ошондуктан бардык жерде жаңы форматтагы санариптик DVB-T2 форматындагы ресиверлер гана пайдаланыла баштайт. Асылкан Махамат кызы, Миңгүл Көчөрова, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.